Жакынкы келечекте көп тармактарда адамдын ордун роботтор ээлейт деген прогноздор барган сайын реалдуулукка жакындоодо. Жакында эле Tesla компаниясынын башчысы өкмөт башчылардын дүйнөлүк саммитинде 20 жылдан кийин эле машиналардын дээрлик бардыгы автопилот менен башкарыларын айтып, бул айдоочулардын калың массасын ишсиз калтырат деди. Японияда болсо 2030 жылга карата 2 миллион позициядагы адамдардын ордун роботтор ээлейт деген прогноз бар. Адам роботтар менен кантип атаандаша алат? Бул үчүн кандай багытта билим алуу керек? Алдыдагы жарым саатта Капитал командасы келечекте күтүлгөн өзгөрүүлөргө жана билим берүү темасына селеп салат. Биз менен болуңуз. Технологиянын тездик менен өнүгүүсү глобалдуу жумушсуздук проблемасына алып келиши мүмкүн. Адам үчүн машина жасай албаган аз сандагы гана жумуш калат. Ал эми өндүрүштү автоматташтыруу жумушчу күчкө караганда бир топ арзан. Дубайда өткөн өкмөттүк деңгээлдеги бүткүл дүйнөлүк саммитте белгилүү ишкер, инженер жана Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск өзүнүн келечекке карай көрөгөчтүгү менен бөлүштү. Анын айтымында 20 жылдан кийин эле айрым профессия ээлери ишсиз калуу коркунучунда. My guess is in probably 10 years, it will be very unusual for cars to be built that are not fully autonomous. 10 years. 10 years from now. Yeah. I think almost all cars built will be capable of full autonomy in about 10 years. As it is, the Tesla cars that are made today have the sensor system necessary for full autonomy. Менимче 10 жылдан кийин эле конвейерден чыккан машиналардын дээрлик бардыгында автопилот болот. Бүгүн Тесланын бардык машиналарында бул үчүн керектүү болгон датчиктер бар. Жана алардын кубаттуулугу автомобилди адамга караганда коопсуз автопилот аркылуу башкарууга шарт түзөт. Машинада азыр лифтте жүргөндөй эле жүрүп калабыз. Сиз жөн гана кайда барарыңызды айтасыз. Машина болсо өзү сизди керектүү жерге жогорку коопсуздук шартта жеткирип коет. So getting in a car will be like getting in an elevator. You just tell it where you want to go, and it takes you there with extreme levels of safety, and that'll be normal. It'll just be normal. Like for elevators, there used to be elevator operators. You get in, there'd be a guy moving a lever. Бул кадимки эле көрүнүш болуп калат. Бул лифт сыяктуу эле. Кезинде лифтти деле киши башкаруучу. Бирок азыр лифтке кирип, кнопканы гана басып коебуз жана муну баарыбыз кадимкидей эле кабыл алабыз. Автопилот машиналар бул өтө ыңгайлуу, бирок ошол эле маалда дүйнө жүзүндө машина айдап жан баккан миллиондогон кишилер жашайт. Андыктан биз бул адамдардын ролун карап чыгышыбыз керек. Анткени бул процесс өтө жакындап калды жана көптөр үчүн чоң шок болот. It's narrowly trying to achieve a certain function. Келечекте роботтор бир гана айдоочулардын эмес, инженерия, медицина, билим берүү тармагындагы жумушчулардын дагы ордун басат. Айтмакчы, Mitsubishi институту өзүнүн жакынкыдагы докладында 2030 жылга карата Япониядагы жумушчу орундар дээрлик 2 миллион позицияга чейин кыскарарын прогноздогон. Өндүрүш, сатуу, курулуш жана тейлөө тармагындагы жумушчулардын ордун роботтор ээлеп, робототехника жана жасалма интеллект жаатындагы адистердин тездик менен көбөйгөндүгү дагы кескин жумушсуздук проблемасын чече албайт. Дээрлик бардык ишти машина аткарып калса, анда адам роботтор менен кантип атаандаша алат? Бул атаандаштыктын бир варианты проблемаларга жаңы чечимдерди табуу. Бүгүн дүйнө жүзүндө STEM билим берүү системасы өзгөчө популярдуу болууда. STEM бул Science, илим, Technology, технология, Engineering, инженердик иш жана Math, математика деген сөздөрдөн куралган. Twitter социалдык түйүнүнүн вице-президенти Нандини Романи STEM билим берүү системасы дүйнөнү кантип өзгөртөөрү жөнүндө Капиталга айтып берди. Доброе утро, Джарвис. Доброе утро, Марк. Сегодня суббота, поэтому у тебя всего 5 встреч. Жакында эле Facebook социалдык түйүнүнүн негиздөөчүсү Марк Цукерберг өзүнүн Джаверс аттуу AI жардамчысынын ролу тууралуу айтып берген эле. Мындан 1 жыл мурун ал болсо өзүнүн акылдуу үйүнө жасалма интеллект киргизерин жар салган болчу. Ал үй менен башкарыла турган командалык борбор иштеп чыккан. Жасалма интеллект Темир киши фильминдеги каарман Тони Страктын жардамчысы Джаверстин наамын алган. Джаверс Марктын жана анын жубайы Присила Чандын үнүн тааныйт. Мисалы, эгер Присила өзүнүн кабинетиндеги жарыкты өчүрүүнү тапшырса, акылдуу интеллект аны өчүрүп коет. Ошондой эле Джаверс жарык жана температураны башкарып, тост бышыра алат. Ал турсун команда берген кишинин жакшы көргөн музыкасын ойнотуп, келген кишилердин кебетесинен таанып, эшикти ачат. Цукербергдин табылгасы боюнча система тапшырманы тирүү кишидей эле кабыл алат жана аткарат. А также система распознавания лиц, которая сообщает хозяевам, кто наведался к ним в гости. And today, especially in the Silicon Valley and hopefully around the world,
people apply technology to solve these problems. Бүгүн Кремний өрөөнүндө жана андан сырткары деле адамзаттын жашоосун жеңилдете турган технологиялардын үстүндө иштешүүдө. Жөнөкөй эле мисал, азыр кремний же силикон өрөөнүндө ар бир эле үйдө үй ичиндеги температураны автоматтык түрдө көзөмөлдөгөн термостат бар. Ошондой эле музыка ойнотуу, жарыкты өчүрүү, эшикти жабуу сыяктуу эң жөнөкөй кыймылдарды аткарган Alex же Google Chrome технологияларды үйдө колдонобуз. Мунун баары үн менен башкарылат. Мунун баары биздин күнүмдүк турмушту жеңилдетүүдө. Биз аралыкта туруп эле үйдүн эшигин жаап же жаппаганыбызды текшерип, кокус келип калган кишиге үйдүн эшигин алыста туруп эле ачып бере алабыз. Акчаны болсо телефон аркылуу которобуз. Бул силикон өрөөнүнүн жашоочуларынын күнүмдүк турмушунун бир эле көрүнүшү. Биз жөн гана технологияларды өнүктүрбөстөн күнүмдүк турмушту жеңилдеткен технологияларды иштеп чыгуудабыз. Жаңы технологияларды иштеп чыгууга катышуу үчүн тийиштүү бир билим база талап кылынат. Нандини Романинин айтымында бул үчүн бүгүн STEM дисциплиналарын билүү керек. S – Science, илим, T – Technology, технология, E – Engineering, инженердик иш, жана M – Math, математика. Basically, if you go to school, four-year college, you learn these. How do you do data structures? How do you write algorithms? And then you learn some like Java. Менимче бул дисциплина бүгүн баардыгына жеткиликтүү болуш керек. Мунун баары ошол эле маалыматтардын базасы үчүн алгоритмдерди түзүү үчүн дагы керек болот. Мен Кыргызстанда онлайн сатууларды жүргүзгөн компаниянын ээси менен сүйлөштүм. Муну менен алектенген кыз көбүрөөк пайда табуу үчүн сатууларын көбөйтүш керек. Бул үчүн болсо өзүнүн кардарлар базасын кеңейтиши зарыл. Ал эми кардарлардын базасын түзүп, аны туура башкаруу үчүн алды менен математиканы жакшы өздөштүрүү зарыл. Азыр көп өлкөлөрдө STEM билим берүү системасы активдүү киргизилип жатат. Бул илимдердин дисциплинасы жаңы технологияларды өнүктүрүүгө, инновациялык ой жүгүртүүгө багытталган. Ошону менен инженерлердин тартыштык уюмду чоң проблеманы дагы чечет. On our capacity for innovation, invention, and creative problem solving. Баланын келечегине инвестиция катары салынган $1 бала чоңойгондон кийин $7 алып келет дейт UNICEF балдар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Юке Макоу. Ошондой эле бул инвестиция канча эрте салынса, анын кайтарымы ошончо чоң болоорун айтат. Баланын келечегине инвестицияны кантип туура салуу керек? Инвестиция төшүнүгү өзүнө акчадан башка дагы кандай аспекттерди камтыйт? Кесиптешим Айсул Текинбаеванын суроолоруна Юке айым жооп берди. This analysis was done by Dr. James Heckman. Бул Нобель сыйлыгынын экономика боюнча лауреаты, Америка Кошмо Штаттарынан чыккан окумуштуу Джеймс Хекмандын иликтөөсү. Ал инвестициялар жөнүндө иликтөө жүргүзүп, бала кичинекей кезинде жумшалган инвестиция эң кайтарымдуу инвестиция экенин аныктаган. Бала эми гана жетилип келе жаткан маалда анын өнүгүүсүнө $1 инвестиция салынса, ал кийин 7 эсе кайтат. Эгер биз мектепке чейинки курак жөнүндө айтып жатсак, анда инвестициялардын жылдык кайтарымдуулугу 7-10% түзөт. Мисалы, чоң кишини окутууга кеткен каражаттын кайтарымдуулугун 5 жашка чейинки балага салынган инвестициянын кайтарымдуулугуна салыштырып болбойт. At least 7 to another way of saying this early childhood. Дагы бир маанилүү жагдай. Мектепке чейинки маал бул баланын өтө ыкчам өнүгүү курагы жана 6 жашка чейин баланын мээси калыптанат. Андыктан дал ушул куракта баланын өнүгүүсүнө бардык шарттарды түзүү зарыл, болбосо мээ жетишерлик калыптанбай калат. Хекмандын иликтөөлөрүн тастыктаган дагы бир башка иликтөө бар. Ага ылайык 40 жашка чейинки кишилердин бала чактагы өнүгүү шарттары иликтенген. Анда кичинекей кездеринде өнүгүүгө бардык шарты болгон кишилер кийин бир топ ийгиликтерге жетише алган. Бул алардын жашоо шартынын абалы, саламаттыгы, билим деңгээлине байланышкан жагдайлар. Говоря о дошкольном образовании. Сиз мектепке чейинки билим берүү дегенде эмнени айтып жатасыз? Кыргызстанда, жалпы эле ошол постсоветтик өлкөлөрдүн аймагында мектепке чейинки билим берүү деп бул ошол бала бакчалардан берилген билим таанылат. Мына ошол бала бакчалардагы берилип жаткан билим жетиштүүбү же кандайдыр бир кошумча билимдер жөнүндө сөз болуудабы? What I mean is comprehensive. I said from time of birth. So it has to start even before the birth, when the mother is pregnant. Мен баланын кичинекей кезиндеги өнүгүүсү жөнүндө айтканда формалдуу окутуу жөнүндө айтып жаткан жерим жок. Баланын өнүгүүсү ал төрөлгөнгө чейин энесинин ичинде жатканда эле башталат. Мына ошол маалда эле анын баш мээси өсөт. Андан кийинки этап бул төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки курак. Бул маалда анын мээси тездик менен өсөт. Баланын мээсинин калыптануусу жана өсүүсү 6 жашка келгенде аяктайт. Иликтөөлөр дал ушул куракта баланын өнүгүүсүнө шарт түзүлсө, анын мээси болгон потенциалы менен өсөөрүн көрсөткөн. Ал эми ата-энелер буга көңүл бурбаса, анда баланын мээси өспөй, өтө кичинекей көлөмдө болуп калат. Жана аны кийин өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Анткени мээ кийин өспөйт.
Бул жерде кеп бир эле окутуу жөнүндө болуп жаткан жери жок. Балага салынган инвестиция бул ата эненин камкордугу, мээрим жана сүйүү. Мунун баары баланын толук кандуу өнүгүүсүнө шарт түзөт. Баланын келечегине салынган инвестиция ар тараптуу жана комплекстүү болуш керек. Бул биринчи кезекте анын коопсуздугу. Получается, что согласно этому исследованию, каждый наш доллар... Бул иликтөөдө мына ошол биздин ошол эле билим берүүгө, саламаттыкты сактоо тармагына салган $1 келечекте кайтып келет деген жөнүндө сөз болуп атат да, Бул иликтөөдө эми албетте көбүн эсе материалдык инвестициялар жөнүндө айтылса керек. Ал эми мындан тышкары ошол баланын толук кандуу өнүгүүсү үчүн кандай аспектилер камтылышы керек? Балким бул ошол эле сиз айтып аткан жанагы ата энесинин балага бөлгөн убактысы, мындан тышкары ошол эле мээрим, ата эненин сүйүүсү деген дагы бул өзүнчө инвестиция болуп саналса керек. Чтобы дать наибольшие возможности ребенку для развития. Well, again, this analysis we introduced, it is a lot about education. So when we say invest in children, it has a lot to do. Биз айтып жаткан анализ көбүн эсе билим берүү жөнүндө. Биз балабыздын билим алуусуна канча убактыбызды жана акча жумшай аларыбыз жөнүндө. Билим берүү өзүнө бир гана материалдык аспекттерди камтыбайт. Жана бул окуганды, жазганды, санаганды үйрөткөн формалдуу билим берүү эмес. Мунун аспекттери көп. Алардын бирин белгилеп өтөт элем. Бул когнитивдүү социалдык аспект. Бул деген баланын башкалар менен баарлашуусу, дүйнө таануусу жана толеранттуулук. Билим берүүдө теңдик болгон коомдо конфликттер аз болот. Буга Монголия жана Танзанияны мисал кылсак болот. Бул өлкөлөрдө конфликт жок жана алардын билим берүү системасы теңдүүлүгү менен айырмаланат. Ал эми мисалга жарандык согушту баштан кечирип жаткан өлкөлөрдү алсак, аларда бирдей билим алууга шарт түзүлгөн эмес. Конфликттерди токтотуу жана тынчтыкты курууда балдардын ролу чоң. Андыктан өлкөдөгү тынчтык үчүн балдардын келечегине инвестиция салуу маанилүү. Эгер балдардын кичинекей кезинен өнүгүүсүнө шарт түзүлсө, мындай коом экономикалык жактан туруктуу өнүгөт жана экономикалык туруктуулук, жалпы туруктуулукту камсыз кыла алат. Мен билим берүү менен катар ден соолук жана тамактануу маселесине көңүл бурат элем. Организмде айрым витаминдердин жетишсиздиги Кыргызстанда чоң проблема. Бул ачарчылык эмес. Бул адамдын организмине керектүү элементтердин жетишсиздиги. Мисалга, йодтун тартыштыгы, анемия жана башка витаминдердин жетишсиздигинин айынан баланын мээси, денеси толук калыптан албайт. Биздин анализ темир жана йодтун жетишсиздигинин айынан Кыргызстан жылына $32 миллион жоготорун көрсөттү. Анткени темир менен йодтун жетишсиздиги адамдын эффективдүүлүгүнө терс таасир берет. Эгер бала жакшы тамактанса, анын көңүлү ачык болот. Жакшы окуп, толук кандуу өнүгө алат. Ал эми Кыргызстандын калкынын 40% бул балдар. Андыктан өлкө өнүксүн десек, анда балдардын өнүгүүсүнө инвестиция кылуу керек. So we need to do a lot more for children. Балдардын билим алуусу үчүн үй бүлөдө аял кишинин акча таба билүүсү маанилүү. Бул тууралуу АКШнын экс-президенти Барак Обаманын Африкадагы бизнести башкаруу боюнча консультативдик кеңешинин мүчөсү, социалдык ишкер Рахама Райт Капиталга берген интервьюсунда айтып берди. Рахама айым АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин чакыруусу менен Бишкекке келип, кыргызстандык ишкерлер үчүн социалдык ишкерчилик темасында семинар өтүп кетти. Рахама Райт Батыш Африкада социалдык ишкерчилик жүргүзүп, ал жактагы аялдарды иш менен камсыз кылып келет. Анын Sheilin деп аталган компаниясы Түндүк Ганада жогорку сапаттагы косметикалык каражаттарды өндүрүп, даяр продукцияларын көбүн эсе АКШ рыногунда сатат. Sheilin'дин косметикалык каражаттарын Amazon сыяктуу ири маркеттерден табууга болот. But also because women are the traditional harvesters. They're the ones who harvest these seeds. Бул ши дарагынын данеги. Бул ганалык аялдардын негизги чарбачылыгы. Алар ши дарагынын данегин чогултуп, анда май чыгарып сатышат. Бирок көп учурда сатып алуучулар данекти чийки-зат катары гана сатып алышат. Биздин компания мына ушул данектен май өндүрүп, анан андан момундай косметикалык каражаттарды даярдап, аны Американын рыногуна сатабыз. Бул ганалык аялдар үчүн абдан пайдалуу. Анткени алар жөн гана данекти сатпастан, жогорку сапаттагы органикалык азыктарды даярдап, анан ошондон пайда көрүшөт. And allow them to benefit from that local resource. Рахама тынчтык корпус аркылуу Түндүк Ганага барып калып, анан волонтерлук иш аяктаган соң, ал жакта ишкерчилик кылуу үчүн калган. Бирок Рахаманы Гана менен волонтерлуктан мурун анын түпкү теги байланыштырат. Even though I'm American, I come from an immigrant family. And half my family is from West Africa, from Ghana. Менин ата-энем Америка Кошмо Штаттарына Түндүк Ганадан көчүп келген. Мен кичинекей чагымда апам өзүнүн бала чагын эскерип, бала чагы кандай оор шартта өткөнүн айтып берер эле.
Жакырчылыктын айынан мектепке дагы бара алган эмес экен. Америкалык орто класстагы үй бүлөдө чоңойгон мен үчүн бул чоң шок болгон. Жана апамдын башынан өткөргөн тагдыры менин бул проблемага өзгөчө көңүл буруума себеп болду десем болот. Африка, анын ичинде түндүк Ганадагы жакырчылык, анын балдардын билим алуусуна тийгизген таасирине байланышкан проблемаларды чечүү максатында Рахама социалдык ишкерчиликти баштаган. So, in my opinion, an entrepreneur is someone who sees a problem and they solve that problem through a business or commercial. Менимче социалдык ишкер деген бул коомдогу кайсыл бир проблеманы ишкерчилик, бизнес аркылуу чечкен киши. Эгер менин бул тармактагы тажрыйбамды айта турган болсок, биздин компаниянын негизги миссиясы Батыш Африкадагы жакыр аялдардын бутка туруусуна жардам берүү. Көп үй бүлөлөр жакырчылыктын айынан балдарын мектепке дагы жибере албайт. Мен ишенем, аялдар акча тапса, бул алардын үй бүлөсүнө колдоо болот. Демек, жалпы коомчулуктун өнүгүүсүнө салым кошот. Чыны менен эле соңку иликтөөлөр аял киши тапканынын 80%-ын балдарынын билим алуусуна жумшаарын көрсөткөн. Бул боюнча компанияда иштеген аялдардын бир топ жетишкендиктери дагы бар дейт Рахама. So one of the women that we work with, Masana, that's her name. Биз менен иштеген аялдардын бири Масана кезинде баласын мектепке жибергенге дагы акча таба алчу эмес. Азыр ал жаңы үй куруп алды. Биз эң негизгиси аялдарды акча таап, аны сактап жана туура инвестиция кылганга үйрөтүп жатабыз. Башка бир аял болсо биздин компания аркылуу иштеп тапкан акчасына кафе ачты. Булардын баары биз үчүн чоң жетишкендик. It actually helped her hire her next door neighbor. Рахама Райт буунун аянтчыларында Африкадагы социалдык ишкерчиликти кеңири жактап келет. Ошондой эле Рахама айым 2014-жылы ал кездеги президент Обаманын Африкадагы бизнести башкаруу боюнча консультативдик кеңешине мүчө болуп шайланган. Дүйнөнүн тездик менен өзгөрүп жатканынын дагы бир айкын мисалы жылына болгону 76 000 дана электромобиль чыгарган Tesla компаниясынын жылдык капитализациясы. Бир жылда 6,5 миллиондон ашуу салттуу автоунаа чыгарган Ford Motor компаниясынын капитализациясынан ашып түштү деп жазат Forbes журналы. Ушул тапта Tesla'нын капитализациясы 49 миллиард долларга жакындап турса, Ford Motor'дун баасы 45 миллиард доллардан бир аз ашат. Ford'тун баасы анын сатуулары дээрлик 7%га кыскарып кеткенден кийин арзандаган. Ошону менен Tesla'нын жылдык капитализациясынын көлөмү боюнча Америка өндүрүүчүлөрдүн арасында General Motors'дан кийинки экинчи орунга чыкты. Tesla'нын бул ийгилиги компания чыгарган электроунааларга болгон рекорддук суроо талапка байланыштуу. Айтмакчы, өткөн жылы Женевадагы автокөргөзмөдө дал ушул экологияга зыяны жок электромобилдер көпчүлүктүн көңүлүн бурган болсо, бул жолу машиналардын дизайн жана модельдерине басым жасалды деп баяндайт автокөргөзмөгө катышып келген Швейцариядагы кесиптешим Манат Сулайманова. Европадагы автокөргөзмөлөрдө өткөн жылы экологиялык унаалар алдыңкы орунга чыккан. Чыгымды жактырбаган европалыктар үчүн белгилүү маркалар атсалышкан. Анткени менен бул жылы тескерисинче дизайн жана технологиясы алдыга кеткен жаңы модельдер байкалат. Дизайнерлер көбүнчө кардарды сырткы көрүнүшү менен өзүнө каратуунун үстүндө иштегендей. Негизинен Женевадагы көргөзмө ири иш-чара. Франкфурт, Париж, Детройт жана Токиодо өткөрүлүүчү көргөзмөлөрдөн ашса ашат, бирок кем калбайт. 87 жылдан бери дайым жазында өткөрүлүүчү көргөзмөгө бир жумада эле 700 000 киши келген. Көргөзмөнүн ушул жылдагы эң кымбат унаасы Mercedes Maybach G650. Баасы 105 000 доллардын тегерегин түзөт. Андан кийинки орунда Range Rover, Nissan Qashqai жана Volvo. Ал эми журналисттердин шайлоосу менен жылдын жаңыланган мыкты унаасына Peugeot 3800 татыды. Айтмакчы, дүйнөнү дүңгүрөткөн автокомпаниялар арасында француз маркасы үчүн бул чоң жетишкендик. Андан соң Alfa Romeo жана соңку орунду Mercedes-Benz алды. 4 дөңгөлөктүн баары жаңы гана иштелип, ишканадан 1 же 2ден эле чыккан. Көпчүлүк немец маркаларынан чыккан унаалардын жанында көп топтолуп жатышты. Ар бир жаш куратты эсепке алышкан. Мисалга талапка ылайык интернет түйүнү, сырттагы ашыкча добуштарды угузбоо, жыл мезгилдерин баарына ылайыкташкан. Бул жаңыланган Audi RS5-тин алдында эл өзгөчө көп. Алдыңкы жарыктары жаңыланып, эми алдында жүрүп бараткан айдоочунун көзүнө зыян келтирбейт. Кыймылдаткычы дагы толугу менен өзгөргөн. Мурдагыдай эле 450 аттын күчү бар. Буга чейинки чыгарылыштагы моделден 60 килограммга жеңил. Бирок бул жалгыз өзгөчөлүк эмес. Сиздер көрүп жаткан Audi унаасы бул жаңы эле чыкты, бир жума мурда чыкты. Ички дизайны, сиздер көрүп жаткандай ички дизайны жана сырткы дизайны толугу менен өзгөрүлгөн. Ал эми ушул Audi'нин сүйүүчүлөрүнө толугу менен каалоочулар болсо сатып алууга сатыкка июль айында чыкмакчы. Айрым маркалар жаңы модельдердин ички дизайнын көпчүлүктөн жашырышат. Ошол үчүн көргөзмөдө өтө жакын келип, кабинага отуруп кармалоого тыюу салынган. Bugatti'нин жылдап туруктуулугун көрсөткөн
даараткана сатып алуучулары кыска мөөнөткө жакын келүүгө уруксат алышкан. Ал эми жаңы Porsche 4S болсо спорт туризмин сүйүүчүлөр үчүн чоң белек болгон. Альп тоолорунан өтө тез айдаган Porsche'тун роликтери көргөзмөдө мүнөт сайын көрсөтүлүп, марка ээлери сатып алуучулардын эмоциясынан үмүт кылышкан. Сиздер көрүп жаткан көздүн жоосун алган бул Porsche октябрь айында чыккан. Ал эми ушул Porsche'тун сүйүүчүлөрү муну ушул жай айларында толугу менен сатып алса болот. Негизинен ушул авто көргөзмөдө 900га жакын жаңы үлгүдөгү автоунаалар чыккан. Алардын баардыгы азыр ушул көргөзмөдө гана турат. Ал эми ушул каалоочулар болсо сатып алууга ушу жай күз айларынан баштап толугу менен чыга баштайт. Жаңы Lexus LS 500 5,5 метрлик 354 аттын күчү бар. Салонун ичи жаңы технологияларга жараша өзгөргөн. Аба ырайынын өзгөрүшүнө өзү автоматтык түрдө ылайыкташат жана толгон өзгөчөлүктөрү бар. Lexus компаниясынын өкүлү Валентиндин айтымында, көргөзмө ачылган күндөн тартып эле сатуучулар заводдон түз алуу үчүн заказ бере башташкан. Машина куруу жаатындагы айрым өнүгүүлөр Кыргызстанда дагы байкалууда. Айтылуу Lamborghini'нин кыймылдаткыч орнотулган топоз тракторлорун чыгарган Дыйкан Плюс компаниясы жаңы багыттарды өнүктүрүүдө. Ушул тапта компания жаңы продукцияларды иштеп чыгуунун үстүндө жана тракторго керектүү айрым деталдарды өз алдынча чыгарууга өтүктү. Айтмакчы, Дыйкан Плюстун жаңы продукциялары менен апрель айынын соңунда Бишкекте турган Кыргызстанда жасалган деген аталыштагы ярмаркада тааныша аласыз. Биздин Кыргызстанда фермерлердин жерлери аябай кичинекей да. 2,5 гектар, 3 гектар ошондой. Ошондуктан биздин фермерлерге кичинекей тракторлор лайыктуу болот деп ойлоп атабыз. Анан кийин чындап эле биздин ушу кичинекей тракторлорду таласка, кеминге, нарынга алып кетип атат. Кичинекей участоктарга аябай жакшы экен. Эң негизгиси бул бизде жаңы ойлоп табуу, иштеп чыгуу, бир нерсени иштетүү. Анткени мурда мисалы үчүн Кыргызстанда андай нерселер чыкпаса, биз аны ойлоп таап, мисалы үчүн дүйнөлүк тажрыйбада болсо, ошол дүйнөлүк тажрыйбадан биз алып Кыргызстанга тууралоо. Анан кийин андан тышкары мурда дүйнөдө жок нерсени биз ойлоп табуу. Кыргызстан мисалы үчүн ошол боюнча аябай ыңгайлуу жер да. Анткени ошол эле Шамшыда, Кычкоодо Шамшы деген айыл бар. Жер таштак болсо, ошол эле Кычкоодун ар жакка айылдарында жер түз. Эч кандай таш жок. Же болбосо тиги таласта фасоль өстүрөт. Ысык көлдө алманы көп өстүрүп атышат. Алма бакчанын багбандар көп болуп атат. Ошон үчүн биз бир жерде туруп алып, бир кесте алма өстүрө турган жабдыктарды колдонуп иштеп чыгабыз. Же болбосо фасоль өстүрө турган, фасоль чаба турган жабдыктарды ойлоп тапканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бул 4-5 корпус менен сокону тарта берет. Анан кийин бул бир трактор мурунку 2 трактордун жумушун кылып коет да. Анан бул аябай комфортабельный, кабинасы дагы, управлениясы дагы аябай жеңил. Бул тракторду айдаганда бизде азыр ушул тракторлор иштеп жүрөт уже. Аябай жыргап атпайбы, чарчабайбыз деп көп мурункудай болуп. Анан көбүрөөк жумушту кылсак болот бир эле күнүн ичинде. Анан бул мурунку тракторлорго караганда аябай экономичный. Мурунку тракторлорго караганда бир 30%га экономия кылат да. Бизде азыр 24 жаштагы конструктор балабыз бар, Улук Бешикеев деген. Ошол Улук Бешикеев уникалдуу нерсе ойлоп чыкты. Ал нерсе 4 операцияны бир жасай турган культиватор да. Бул культиватордун аты Улук. Мунун атын биз ушул культиваторду ойлоп тапкан инженердин атынан койгонбуз. Бул культиватор 100% бияктан чыгат. Бизден детальдерди өзүн дагы бияктан чогултабыз. Бул культиватор 3 жумушту бир өткөндө жасайт. Алдындагы могу плоскорез бул жанагы чөптөрдүн тамырларын кесип кетет. Анан кийин бул окучник деген жанагы чогулуп кетет жерди. Бул болсо кирпи деп коет. Темир кирпи. Бул болсо жумшартып кетет. Анан кийин калган чөптөр дагы жулуп кетет. Ошентип бул культиватор бир өткөндө 3 жумушту бир жасайт. Анан кийин бул культиватор өткөндө
уже жанагындай химикат пестицид деле кереги жок экен да. Бүт школьниктер каникул болгондо ошол жакта эле поледе жүрөбүз, жана чөптөрдү жулуп. А бул келгенде тигилер майрам болуп жыргап калыптыр да. Анткени бул ошолордун жумушун жасайт да. 20 киши бир күн иштеген жумушту бул 20 мүнөттө жасап турат да. Компаниябыздын чоңойткан дагы бир түрү бул жаңы цехтер ачылып атат. Жаңы 2 цех бар, 3-чү цехти дайындап атабыз. 5-чи цехте атайын тетиктерди чыгарып атабыз. Ошол эле трактордун тетиктерин, ошол эле сырттан келген тракторлорду көбүнчөсү тейлөөсү жок болгондуктан бизге кайрылышат да. Мисалы үчүн Кытайдан келген, Япониядан келген тракторлор бар да. Кытайдан келген, Япониядан келген тракторлордун бизде тейлөөсү жок. А тейлөөнү бизге келгенде эле биз мейлим тейлөөсүн жасап беребиз. Анткени бул акча түшүрөт. Ошондо ремонтный цех бар. Мындан тышкары келечекте дагы ошол цехти улантып металл куюу цехин ачканга көздөшүп бар. Ал металл куюу цехи дайын эле болуп калды. Эми жакында ачып биз текшерип көрүш керек. Аны атайын специалисттер келип жасап кетип атат. Өздүн адистерибизди жалдап атабыз. Эң негизгиси бизге азыр кадр маселеси, ушул кадр маселесин чечүү. Тракторный запчастьтер Кытайдан келгенде ошону бияктан чогултабыз. Бирок биз келечекте азыр биякта заводдор менен сүйлөшүп атабыз. Анан кийин запчастьтердин көбүнчөсүн Кыргызстандан чыгаралык деген максатыбыз бар. 1 жылдан кийин 10%-ын биякта заводдордон чыгарабыз. Анан кийин 5-6 жылдан кийин 100% ушу Кыргызстандан чыккан запчастьтан трактор чогултабыз деп ишенебиз. Декан Плюс компаниясы ярмаркада бир гана кардарларды эмес, өзүнө партнерлорду дагы издейт. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын ярмаркасы 28 апрелден 1 майга чейин Бишкек шаарында өтөт. Ярмаркага өлкөнүн бардык областтарынан 150 ишкер катышат жана анда тамак аш, кийимден тарта дары-дармекке чейин табууга болот. Баягы 20-25 жылдан бери бизге инвестор керек деп келебиз. Анан кийин бирок биз ушул бир нерсени унутуп калып атабыз да, ушул Кыргызстандын жарандардын ар бирөөсү инвестор болуп алат. Биз өзүбүздүн акчабызды ошол өзүбүздүн өндүрүшкө, анан ошол өндүргөн өнүмдөрдү сатып алсак, ошол биз ошондо инвестор болуп, ошол мекемелердин өнүгүүсүнө жардам бере алабыз да. Канчалык көп өзүбүздүн өнүмдөрдү сатып алсак, ошончолук тез арада ошол мекемелер өнүгүп, бутуна туруп, экономикага салым кошо алат да. Ошондуктан биздин ар бир жаранды бир инвестор катары көрүш керек. Ошол инвестор катары көрсөк, ошол инвесторлор баары биригип, элестетсеңиз, Кыргызстандын жалпы саныбыз 6 миллион киши. Ошо 6 миллион инвестор келип, ушул жака акчаларын салып өнүктүрсө, кандай тез арада өнүгүп кетет элек. Күндө жардам берсек, биздин өндүрүүчүлөргө ошо менен өнүгүү болот. Башка өлкөлөрдү карап келсек, ошол эле Америка Кошмо Штаттарын, Жапон өлкөсүн, Германия өлкөлөрүн, ошол өлкөлөрдүн тарыхын карап келсек, өздөрүнүн өндүрүшүн колдоп, ошо менен өнүгүп бутуна турган өлкөлөр. Бул эмнеге өндүрүш керек? Бул эле жеке эле ошол мекеменин кожоюну эле байып кетпейт. Ошол мекемени өндүргөн сайын биз мультипликативдүү эффект деп коебуз. Ошол мекеменин тегерегинде көп мекемелер жаралып, ошол мекемеге чийки зат, полуфабрикат берип, ошо менен өнүгүп, мультипликативдүү эффект болот. Канчалык көп мекемелер курулуп, ошолор өнүккөн сайын биздин жалпы коом, анан жалпы өлкө өнүгөт. Бул деген эмнени алып келет? Бул биздин ички дүң өнүм деп коебуз, ошо биздин имидж деп коебуз, биздин экономика деп коебуз, инфляция менен деп коебуз. Анан кийин экспортубуз көбөйөт. Экспорт көбөйгөн сайын бияка чет элдик валюталар келет. Ошол биздин улуттук валютабыз болгон сомдук стабилдүүлүк алып келет. Ошонун баары ушул биздин ички өндүрүш таасир болуп, эң мен ойлойм, фундамент катары кабыл алып, ошо күндө өнүктүрүш керек. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсулут Секимбаева 3-күн ушул маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.